Kaf suresi. Бұл сөздің манесі bir Allah Taalaga gana ma'lum. Medinada düşürülgön 45 ayattan turat. Merimdүү, rayımdүү Allah'tın atı menen. Kaf. Iyık Kur'an'a ant. Dаңктуу, даңазалуу, атактуу деген дагы маанини билдирет. Iyık Kur'an'a ant. Аларга өздөрүнүн арасынан чыккан эскертүүчү келген кезде капырлар бул өтө таң каларлык нерсе дешти. Качан биз өлгөндө жана топуракка айланганда мындай кайра кайтуу, тирилүү узак нерсе дешти. Биз алардан, өлгөн инсандардан жер эмнени алып кеткендигин билебиз. Жанга алып, жер денени гана алып кетет. Башкача айтканда, койнуна алат. Мына ушул нерсени билебиз. Жана бизде баары сакталган китеп бар. Бирок алар өздөрүнө чындык келгенде аны жалган дешти. Эми алар күмөнсүрөшүүдө. Ырас эле алар үстүлөрүндөгү асманга карашпайбы? Биз аны кандайча куруп кооздогонубузга жана анда асманда эч кандай жылчык жок экендигине карашпайбы? Асманда эч кандай жылчык жок экендигине карашпайбы деген бул өтмө мааниде. Асманда эч бир айып, кемтик жана башка жок экендигин карашпайбы деген мааниде. Биз жерди жайып кенен кылдык жана анда тоолорду орноттук. Анан анда түрдүү кооз өсүмдүктөрдү жуп-жубу менен өстүрдүк. Биз буларды баардык кайтуучу пенделерибизге эскертме жана үлгү үчүн жасадык. Биз асмандан берекелүү жамгырды жаадырдык. Анан аны менен дарактарды жана орулуп жыйналуучу дандарды өстүрдүк. Жыш мөмөлүү катарлаш өскөн, узун өскөн курма дарактарын пенделерибиз ырыскылануу үчүн аны менен өлгөн жерди кайрадан тирилттик. Жаан менен, жамгыр менен өлгөн жерди кайрадан тирилттик деген маани. Кайра чыгуу да ушундай болот. Кыяматта мүрдөдөн кайра тирилип чыгуу дагы ушундай болот деген маани. Аларга чейин да Нухтун коому менен кудук ээлери жана Самут эли жалганга чыгарышты. Ад, Фараон жана Луттун туугандары да. Бактын ээлери жана Тубба коому, алардын баары пайгамбарларды жалганга чыгарышкан. Бул үчүн аларга азап болоору акыйкатталды. Биз алгачкы жаратууга алсыздык кылыптырбызбы? Жок, бирок алар жаңы жаратуу жөнүндө шектенүүдө, кайра тирилтүүгө шектенүүдө деген маани. Акыйкатта биз инсанды жараттык жана анын көңүлү азгырган нерселерди да билебиз. Биз ага күрөө, моюн тамырынан да жакынбыз. Оңдон жана солдон эки жазуучу олтуруп жазып турат. Адамдын сооп жана күнөөлөрүн жазып туруучу периштелер жөнүндө сөз болууда. Эмне сөз сүйлөсө дагы анын алдында көзөмөлдөп даяр турат. Өлүм мастыгы чындап келет. Өлүм бул сен андан качкан нерсе. Сурнай тартылып, убада кылынган күн келип жетет. Ошондо баардык жандар келишет. Алар менен айдоочу периште жана күбө бирге келет. Периште жана жазып каттап туруучу периште экөө бирге келет деген маани. Сен бейкам элең, анан биз сенден жабууңду ачып салдык. Ошентип бүгүн сенин көзүң өткүр болду делет. Бул сөз капырларга айтылат. Алар эми баарын ачык айкын көрүп билип түшүнүшөт деген маани. Ошондо анын жандоочусу, периштеси, бул менин алдымдагы нерсе, баары даяр дейт. Капыр жана чындыкка каршы чыккан көктүн бүт баарын отко ыргыткыла. Акты таңган тоң моюнду, көктү отко ыргыткыла деген маани.
Жакшылыk кылууга тоскоол болгон залым жана шек келтиргендерди. Ал Аллахка башка кудайларды да шерик кылган. Бирок Аллах Тааладан башка кудай жок деген маани. Аны катуу азапка ыргыткыла деп буйрулат. Ошондо анын жандоочусу шайтан: "О эгебиз, аны мен жолдон чыгарганым жок, ал өзү терең адашты" дейт. Ал айтат, Аллах Таала айтат: "Менин алдымда тартышпагыла. Мен силерге алда качан эскерткем. Менин алдымда сөз өзгөрүлбөйт жана мен өз пенделериме адилетсиздик кылбаймын. Ошол күнү биз тозоктон: сен толдуңбу деп сурайбыз. Ал болсо: дагы ашыкча барбы деп сурайт. Бейиш жакындады. Ал такыбалар үчүн алыс эмес. Бул ар бир кайтуучу жана сактоочуга убада кылынган нерселер. Шариятты сактоочуга убада кылынган нерселер" деген маани. Мээримдүүнү Аллах Тааланы көрбөй туруп корккон жана тообо кылуучу жүрөк менен келгендерге, ага бейишке тынчтык менен киргиле. Бул түбөлүктүүлүк күн делет. Мында алар бейиштегилер: эмнени кааласа бар. Бизде ашыкчасы да бар. Мухаммед алейхиссалам айткан: бейиште көз көрүп, кулак укпаган жана адам баласынын оюна келбеген нерселер бар деп айткан. Түшүндүрмөнүн аягы. Биз алардан мурунку доордо жашап өткөн, алардан да күч кубаттууларын жок кылдык. Алар шаарларда тинтип калышты. Анан алар өлүмдөн кутула алыштыбы? Албетте, мында айтылгандарда чын дилден берилгенге же кулак салгандарга эскертме бар. Ага өзү күбө. Акыйкатта биз асмандар менен жерди 6 күндө жараттык. Анда бизди чарчоо алган жок. Бул бизге кыйын эмес деген маани. Алардын айткандарына сабыр кыл. Күн чыгаардан жана күн батаардан мурун өз эгеңди мактап аруула. Аны түндө дагы аруула. Сежделердин артынан дагы аруула. Намаздардын артынан дагы аруула деген маани. Уккун, үн салуучу жакын эле жерден үн салган күнү. Ошол күнү алар үндү чындап угушат. Бул мөрзөлөрдөн чыгуу күнү. Акыйкатта биз тирилтебиз, өлтүрөбүз жана бизге кайтуу бар. Ошол күнү бардык жерлер жарылат жана андан шашыла чыгып келишет. Тирилтилген пенделер чыгып келишет деген маани. Бул жыйынды кылуу биз үчүн жеңил. Биз алардын эмне деп жаткандарынын баарын билебиз. Алардын үстүнөн сенде бийлик жок. Андыктан убада кылынган күндөн корккондорду гана Кур'ан менен эскерт.